Президент Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан буунун башкы ассамблеясынын 78 сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын иш-чараларына катышуунун алкагында Азия өнүктүрүү банкынын башкаруучу башкы директору Ву Чонг Ун менен жолугушту. Кыргызстан менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы долбоордук программалык кызматташуунун артыкчылыктуу багыттары. Анын ичинде Кыргызстан үчүн 2023-2027 жылдарга өнөктөштүктүн жаңы стратегиясы жөнүндө пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Азия өнүктүрүү банк Кыргызстандын көп жылдан бери өнүктүрүүнүн бардык негизги багыттары боюнча маанилүү долбоорлор ишке ашырылып жаткан ишенимдүү өнөктөшүү экенин билдирди. Президент Азия өнүктүрүү банк менен көп тармакта динамикалуу өнүгүп жаткан кызматташууга канааттануусун билдирип, бүгүнкү күндө Азия өнүктүрүү банкы расмий финансылык жардам көрсөтүү көлөмү жагынан эң ири тышкы донор болуп саналарын белгиледи. Ошону менен бирге ал банкты Камбар-Ата бир кесин жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун транспорттук инфраструктура жана энергетика чөйрөсүндө келечектүү эки ири жашыл долбоорду каржылоого чакырды. Азия өнүктүрүү банктын мындай долбоорлордогу чоң тажрыйбасын, ошондой эле курулуштун масштабын эске алуу менен Садыр Жапаров банкка масштабдуу инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга көмөк көрсөтүүнү сунуштады. Өз кезегинде Азия өнүктүрүү банктын башкаруучу башкы директору Ву Чонг Ун Кыргызстан банк үчүн маанилүү өнөктөш экенин айтып, уюмдун масштабдуу стратегиялык долбоорлорду, анын ичинде энергетика тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүүгө жана бекемдөөгө даярдыгын ырастады. Ал өткөн жылдагы Кыргызстандын жакшы экономикалык көрсөткүчтөрүнө басым жасап, 7%га өскөндүгүн белгилеп, ошондой эле стратегиялык маанидеги ири долбоорлорго өтүүнүн маанилүүлүгүн жана уюмдун аларга катышууга даярдыгын белгиледи. Жыйынтыгында тараптар кызматташууну мындан ары тереңдетүүгө өз ара даярдыгын тастыкташты.